Барлыгыңарга салам. Ачкым чачып боюнча өзүнчө эле дерзкий дейт, просто могу күндө көзүм ооруйт да. Мугалимдер боюнча айта баштабадымбы? Эми менин оюмча мугалимдердин 95% аял зат болуш керек. Аял затка азыр мына 8-март келип калды. Баарыңарды куттуктайм 8-март майрамыңар менен. Чын ден соолук каалайм дегендейчи. Анан мугалимдер боюнча айтканда, бая негизи методиканы алмаштырыш керек да. Башкача кылыпчы. Кайсы бир жерден айтты. Вроде англис тилди мектептен үйрөтөт, бирок эч ким сүйлөбөйт дегендейчи. Значит, методиканы өзгөртүш керек. Эмнеге бизде физика, химия боюнча ачылыштар жок да? Эң негизги сабактар бул физика, химия, биология, математика да. Бул дүйнө жүзүндө ачылыштар болуп атканчы. Бул нерседен бизде азыр бир да Нобелевский лауреат жок экен, элестетиле. Келтеген Кыргызстанда, тиги Африка мамлекеттерде бар экен да. Лауреат Нобелевский премия да. Анан бизде докторлор толтура, кандидаттар толтура, бир да лауреат жок. Бул эмненин көрсөткүчү да? Докторлор да, баягы саны бар, сапаты жок. Докторлор, кандидаттар таарынбагыла да. Аябай кыйын доктор кесиңер, алгыла деди международный медальдардан. Нобелевский лауреат болсоңор, ошол көрсөткүч да. Методиканы алмаштырыш керек. Азыр мектептен отчет жаза бербей, мынча 5 болду, мынча 4 болду деп отчет жаза бербей, балдар, силердин окуп аткан балдар көрсөткүч болуш керек да. Мисалы, мен деле жөнөкөй колхозчунун баласымын да. Атам, апам дагы жөнөкөй колхозчу болгон. Орус мектепте окуп, ошо орус эжекейлерин мага фундамент базамды түзүп берген да. Жашаганда ошолор үйрөткөн. Рахмат ошо эжекейлериме. Ошондуктан эмнеге айтып атам мунун баары теңчи? Мугалимдерге эң жогорку айлык болуш керек да. Квартира берилсе ГИКтен мугалимдерге берели. Эң негизги ушул фундамент, балдардын фундамент түзүп кетсе, анда жалпы эле мамлекеттин келечеги болот да.